5-бөлүм. Peliştiliktер болсо теңирдин келишим сандыгын тартып алышты да Эбен Айзерден азотко алып келишти. Peliştiliктер теңирдин келишим сандыгын алып, Дагондун бутканасына киргизип, Дагондун жанына коюшту. Азоттуктар эртеси эртең менен турушса, теңирдин келишим сандыгынын алдында Дагон бети менен жатыптыр. Алар Дагонду алып өз ордуна коюшту. Алар кийинки күнү таң заардан турушса, теңирдин келишим сандыгынын алдында Дагон дагы бети менен жатыптыр. Дагондун башы менен эки колу кесилип, босогодо жатыптыр. Тулку бою гана калыптыр. Ошондон тартып Дагондун буткана кызматчылары менен Азоттогу Дагондун бутканасына келген элдин баары ушул күнгө чейин анын босогосун атташпайт. Азоттуктардын үстүндөгү теңирдин колу оорлоду. Теңир аларды кыйратты. Азотту жана анын айланасын ириңдүү шишик оорусу менен жазалады. Азоттуктар муну көрүп мындай дешти: Исраилдин Кудайынын келишим сандыгы бизде калбасын, анткени анын колу биздин жана биздин Кудайыбыз Дагондун үстүндө оор болду. Анан алар Peliştilikтердин баардык төрөлөрүнө киши жиберип, баарын чогултуп мындай дешти: Исраил Кудайынын келишим сандыгын эмне кылалы? Тигилер Исраил Кудайынын келишим сандыгын Гатка алып баргыла дешти. Ошентип алар Исраил Кудайынын келишим сандыгын Гат шаарына жөнөтүштү. Аны Гатка алып келишкенден кийин теңирдин колу ал шаардын үстүндө болду. Эл дүрбөлөңгө түштү. Теңир шаардын тургундарын кичинесинен чоңуна чейин кырды. Аларда ириңдүү шишик оорусу пайда болду. Ошондо алар Кудайдын келишим сандыгын Ашкелонго жиберишти. Ашкелонго теңирдин келишим сандыгы келгенде, Ашкелондуктар мындай деп боздоп жиберишти: Бизди жана элибизди өлтүрүш үчүн Исраилдин Кудайынын келишим сандыгын алып келишти. Анан алар Peliştinin баардык төрөлөрүнө киши жиберип, баарын чогултуп, мындай дешти: Исраил Кудайынын келишим сандыгын кайра жөнөткүлө. Ал бизди жана биздин элибизди өлтүрбөш үчүн өз ордуна кайтсын, анткени баардык шаарды өлүм коркунучу басты. Алардын үстүндөгү теңирдин колу өтө оорлоду. Өлбөй калгандар ириңдүү шишик оорусуна чалдыгышты. Шаардын өкүрүгү асманга чейин көтөрүлүп жатты. 6-бөлүм. Теңирдин келишим сандыгы Pelişti жеринде 7 ай болду. Peliştiliктер буткана кызматчылары менен сыйкырчыларды чакырып мындай дешти: Теңирдин келишим сандыгын эмне кылалы? Аны өз ордуна кантип жөнөтүү керектигин бизге айткыла. Тигилер: Эгер Исраилдин Кудайынын келишим сандыгын кайра жөнөткүңөр келсе, аны куру жөнөтпөгүлө. Ага айып үчүн чалынуучу курмандыкты чалгыла. Ошондо айыгасыңар жана анын колу эмне себептен силердин үстүңөрдөн алынбаганын билесиңер дешти. Анан алар дагы мындай дешти: Биз айып үчүн чалынуучу курмандыкка ага эмне чалышыбыз керек? Тигилер мындай дешти: Peliştilik төрөлөрдүн санына жараша 5 алтын ириңдүү шишик жана 5 алтын чычкан чалгыла. Анткени силердин төрөлөрүңөр да, силер да бир жаза алдыңар. Ошондуктан силер жерди кыйратуучу алтын ириңдүү шишиктер менен алтын чычкандардын балбалдарын жасап, Исраилдин Кудайын даңктагыла. Балким ал силердин үстүңөрдөгү Кудайыңардын үстүндөгү, жериңердин үстүндөгү өзүнүн колун жеңилдетер. Мисирликтер менен фараон жүрөктөрүн өзөрлөнтүшкөндөй, силер да эмнеге жүрөгүңөрдү өзөрлөнтүп жатасыңар? Теңир мисирликтерге өз күчүн көргөзгөндө алар исраилдыктарды кое беришкен, алар кетишкен. Ошондуктан бир жаңы араба жасагыла, моюнтурук салынбаган 2 саан уй алып, аларды арабага чеккиле. Музоолорун бөлүп алып үйгө алып кеткиле. Теңирдин келишим сандыгын арабага салгыла. Ал эми айып үчүн чалынуучу курмандыкка алып келген алтын буюмдарыңарды үкөгө салып, анын капталына койгула да кое бергиле. Кете берсин. Анан карап тургула, эгер ал өз жерине Бейт Шемешке барса, анда ушул чоң жамандыкты биздин башыбызга алып түшүргөн болот. Эгер андай болбосо, анда бизди кыйраткан анын колу эмес, бул жамандык биздин башыбызга кокусунан түшкөн болот. Анан алар мындай кылышты: 2 саан уй алып арабага чегишти. Музоолорун үйгө калтырышты. Теңирдин келишим сандыгын жана алтын чычкандар менен алтын ириңдүү шишиктердин балбалдары салынган үкөктү арабага салышты. Ошондо уйлар түз эле Бейт Шемешти көздөй кеткен жолго түшүштү. Мөөрөгөн боюнча оңго да, солго да бурулбай, бир жол менен кетишти. Peliştinin төрөлөрү Бейт Шемештин чегине чейин алардын артынан ээрчип барышты. Ошол кезде өрөөндө буудай оруп жаткан Бейт Шемештин тургундары Теңирдин келишим сандыгын көрүп, көргөндөрүнө сүйүнүштү. Араба Бейт Шемештик Жошуянын талаасына келип, ошол жерге токтоп калды. Ал жерде чоң таш бар эле. Алар арабаны жарып, отун кылышты да, уйларды теңирге арнап, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалышты.
Лебилер Теңирдин келишим сандыгын жана анын жанындагы алтын буюмдар салынган үкөктү алып, жанагы чоң таштын үстүнө коюшту. Ошол күнү Бейт Шемештин тургундары Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды алып келип, курмандыктарды чалышты. Пелиштилик 5 төрө муну көрдү да ошол күнү Экронго кайтып келди. Пелиштиликтердин айып үчүн чалынуучу курмандык алып келген алтын ириңдүү шишиктеринин бири Азот үчүн, бири Азай үчүн, бири Гат үчүн, бири Ашкелон үчүн, бири Экрон үчүн эле. Ал эми алтын чычкандардын саны Пелиштинин баардык шаарларынын, 5 төрөнүн, бекемделген шаарлардан ачык жаткан айылдарга чейин, Теңирдин келишим сандыгы коюлган чоң ташка чейинки шаарлар менен кыштактардын санына жараша болгон. Ал таш ушул күнгө чейин Бейт Шемештик Жошуянын талаасында турат. Кудай Бейт Шемештин тургундарын Теңирдин келишим сандыгынын ичин караган үчүн өлтүрдү. Ошондо 50.070 киши өлтүрдү. Эл боздоп жиберди, анткени Теңир элге чоң кыргын салган эле. Ошондо Бейт Шемештин тургундары мындай дешти: Теңирдин, бул ыйык Кудайдын алдында ким тура алат? Ал бизден кимге барат? Анан алар Кырыят жарымдын тургундарына элчилерди жиберип, мындай деп айттырышты: Пелиштиликтер Теңирдин келишим сандыгын кайра кайтарып беришти. Келип аны өзүңөргө алып кеткиле. 5 бөлүм. Ошентип биз ишеним аркылуу акталып, Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу Кудай менен тынчтыкка ээбиз. Исага ишенүү аркылуу бизге бул ырайымга жол ачылды. Ошол ырайымга бөлөнүп, Кудайдын даңкына үмүттөнүү менен мактанып жатабыз. Бул нерсе менен гана эмес, кайгылар менен да мактанып жатабыз. Анткени биз кайгы аркылуу чыдамкайлык, чыдамкайлык аркылуу тажрыйбалуулук, тажрыйбалуулук аркылуу үмүт келерин билебиз. Ал эми үмүт уят кылбайт. Анткени Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. Анткени биз алсыз кезде эле, белгиленген убакта Машаяк кудайсыздар үчүн өлгөн. Адил адам үчүн ким өлсүн? Жакшы адам үчүн кимдир бирөө өз жанын кыйса кыяр? Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Машаяктын каны аркылуу акталгандыктан Кудайдын каарынан ал аркылуу куткарыларыбыз да анык. Анткени биз Кудайдын душманы болуп туруп, уулунун өлүмү аркылуу аны менен элдешип жатсак, анда элдешкенден кийин уулунун өмүрү аркылуу куткарыларыбыз да анык. Муну менен гана эмес, бизди Кудай менен элдештирген Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу Кудайдын өзү менен да мактанабыз. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди, күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм баардык адамдарга өттү, себеби баардыгы күнөө кетиришти. Анткени мыйзам берилгенге чейин эле дүйнөдө күнөө бар болчу. Бирок мыйзам жок болсо күнөө эсептелинбейт. Бирок өлүм адам атадан Мусага чейин жашаган адамдардын үстүнөн жана келе турган кишинин бейнеси болгон адам атаныкындай күнөө кетирбегендердин үстүнөн бийлик жүргүзүп келген. Бирок ырайымдын белегин күнөөнүн жазасына салыштыруу мүмкүн эмес. Бир адамдын күнөөсүнүн айынан көптөр өлүмгө дуушар болушса, Кудайдын ырайымы жана бир адамдын Иса Машаяктын ырайым белеги көп адамдарга артыгы менен берилип жаткандыгы анык. Ырайымдын белеги бир адамдын күнөөсүнүн натыйжасы сыяктуу эмес. Анткени бир күнөө үчүн болгон сот айыпталууга, ал эми ырайымдын белеги көп күнөөлөрдөн акталууга алып келет. Анткени өлүм бир адамдын күнөөсүнүн айынан ошол адам аркылуу бийлик жүргүзсө, анда молдук менен көрсөтүлгөн ырайымды жана белек кылынган адилдикти кабыл алгандар бир Иса Машаяк аркылуу өмүргө бийлик жүргүзүшөрү да анык. Ошондуктан бир адамдын күнөөсүнүн айынан баардык адамдар сотко тартылгандай эле, бир адамдын адилдиги аркылуу да баардык адамдар өмүргө ээ болуу үчүн акталышат. Анткени бир адамдын тил албастыгынын айынан көп адамдар күнөөкөр болгондой эле, бир адамдын тил алчаактыгы аркылуу көп адамдар адил болушат. Мыйзам болсо кийин келди. Ошондо күнөө көбөйдү. Бирок күнөө көбөйгөндө ырайым андан да мол болду. Күнөө бийлик жүргүзүп, өлүмгө дуушар кылгандай эле, ырайым да адилеттик аркылуу бийлик жүргүзүп, Теңирибиз Иса Машаяк аркылуу түбөлүк өмүргө ээ кылат. 44 бөлүм. Мисирдеги Мигдолго, Такманкеске, Нопко жана Патрос жерлерине отурукташкан бүт жүйүттөр тууралуу Жеремияга болгон сөз. Исраил Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Силер баарыңар менин Иерусалимге жана жүйүт аймагынын баардык шаарларына каптаткан бүт алааматымды көрдүңөр. Мына, алар эми ээн калды. Аларда эч ким жашабайт.
Бул алардын мени каарданткан мыйзамсыздыгы үчүн. Өздөрү да, силер да, ата-бабаларыңар да билбеген башка кудайларга жыпар-жыттуу зат түтөтүп кызмат кылгандыгы үчүн болду. Мен силерге өзүмдүн бүт кулдарымды, пайгамбарларымды жибергем. Аларды силерге мындай деп айттырганы таң заардан жибергем. Мен жек көргөн мындай жийиркеничтүү ишти кылбагыла. Бирок алар укпай коюшту. Кулак салбай коюшту. Өздөрүнүн кыянат иштеринен кайтышкан жок, башка кудайларга жыпар-жыттуу зат түтөткөнүн токтотушкан жок. Ошондуктан менин каарым, менин ачуум төгүлүп, Жүйүт аймагынын шаарлары менен Иерусалимдин көчөлөрүндө жалындады. Азыр өзүңөр көрүп турганыңардай, ал жерлер ураандыга, чөлгө айланды. Азыр Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: өзүңөрдөн эч кандай калдык калтырбаш үчүн жүйүттөрдүн арасынан эркектерди, аялдарды, жаш балдарды, наристелерди кырып, өзүңөр жашаганы келген Мисир жериндеги башка кудайларга жыпар-жыттуу зат түтөтүп, өз колуңар менен жасаган нерселер менен мени каардантып, өзүңөрдү кырып жок кылып, жер жүзүндөгү бардык элдердин арасында каргышка калып, маскара болуп, эмне үчүн өз жаныңарга ушундай чоң кыянатты кылып жатасыңар? Силер эмне ата-бабаларыңардын, жүйүт падышаларынын мыйзамсыздыгын, өзүңөрдүн жана өзүңөрдүн аялдарыңардын жүйүт жеринде, Иерусалим көчөлөрүндө кылган мыйзамсыздыгын унутуп калдыңарбы? Алар бүгүнкү күнгө чейин моюн сунушкан жок, коркушпайт. Менин силерге жана силердин ата-бабаларыңарга берген мыйзамдарым боюнча, көрсөтмөлөрүм боюнча жүрүшпөйт. Ошондуктан Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына мен бүт Жүйүт аймагына алаамат каптатыш үчүн, аларды кырыш үчүн өз жүзүмдү силерге каршы бурам. Мисир жерине барып, ал жерде жашаш үчүн жүзүн буруп кеткен жүйүттөрдүн калдыгын алам. Алардын бардыгы кырылат. Мисир жеринде өлүшөт. Алар кылычтан, ачарчылыктан кырылышат. Кичинесинен чоңуна чейин кылычтан, ачкачылыктан өлүшөт. Алар каргышка калып, көргөндөрдүн үрөйүн учуруп, шылдың жана жаманатты болушат. Мен Иерусалимди кылыч менен, ачкачылык менен, жугуштуу оору менен кандай жазаласам, Мисир жеринде жашагандарды да ошондой жазалайм. Мисир жерине жашаш үчүн келип, кайра Жүйүт жерине жашаш үчүн бүт жан дили менен кайрылып кеткиси келген жүйүттөрдүн калдыгынын ичинен эч ким качып кутула албайт жана эч ким аман калбайт. Ал жерден качып кеткендерден башка эч ким кайрылып келбейт. Ошондо өздөрүнүн аялдарынын башка кудайларга жыпар-жыттуу зат түтөтүп жатканын билген эркектердин баары, ал жерде турган көп сандаган аялдардын бардыгы жана Мисир жеринде Патросто жашаган бүт эл Жеремияга мындай деп жооп беришти: биз сенин Теңириңдин атынан айткан сөздөрүңдү укпайбыз. Бирок биз өз оозубуздан эмне чыкса, ошонун баарын сөзсүз аткарабыз. Биз өзүбүз да, ата-бабаларыбыз да, падышаларыбыз да, төрөлөрүбүз да Жүйүт аймагынын шаарларында жана Иерусалим көчөлөрүндө кылып келгендей, асман аял Кудайына арнап жыпар-жыттуу зат түтөтүп, куюлуучу курмандыктарын куябыз. Анткени ошол учурда биздин курсагыбыз ток болчу, бактылуу болчубуз, кыйынчылык көргөн эмеспиз. Ал эми асман аял Кудайына арнап жыпар-жыттуу зат түтөтпөй, куюлуучу курмандыктарын куйбай калгандан тартып, биз бардык нерсеге муктаж болуп, кылыч менен ачкачылыктан кырылып жатабыз. Биз асман аял Кудайына арнап жыпар-жыттуу зат түтөтүп, куюлуучу курмандыгын куюп турганыбызда, биз ага анын сүрөтү чүрүлгөн нан жасап, куюлуучу курмандыгын куюп турганыбызды биздин эркектерибиз билген жок беле? Ошондо Жеремия бүт элге, эркектерге, аялдарга, ушинтип жооп берген бүт элге мындай деди: силердин жана ата-бабаларыңардын, падышаларыңардын, төрөлөрүңөрдүн жана өлкө элинин Жүйүт шаарларында жана Иерусалим көчөлөрүндө ушинтип жыпар-жыттуу зат түтөткөнүңөр Теңирдин эсинде, анын жүрөгүндө. Теңир силердин кыянат иштериңерге жана жийиркеништериңерге чыдай алган жок. Ошондуктан силердин жериңер чөлгө, көргөндөрдүн үрөйүн учурган жерге айланды. Азыр өзүңөр көрүп турганыңардай, ал эч ким жашабаган, каргышка калган жерге айланды. Силер ошентип жыпар-жыттуу зат түтөтүп, Теңирдин алдында күнөөгө батканыңар үчүн, Теңирдин үнүн укпай койгонуңар үчүн, анын мыйзамы боюнча, анын көрсөтмөлөрү боюнча, анын буйруктары боюнча жүрбөгөнүңөр үчүн, азыр көрүп турганыңардай башыңарга ушул алаамат түштү. Жеремия бардык элге жана бардык аялдарга дагы мындай деди: Мисир жериндеги бардык жүйүттөр Теңирдин сөзүн уккула. Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: силердин аялдарыңар өз оозуңар менен айтканыңарды өз колуңар менен кылдыңар. Силер биз кандай убада кылсак, ошол убадабызды аткарабыз. Асман аял Кудайына арнап жыпар-жыттуу зат түтөтүп, куюлуучу курмандыгын куябыз деп айтып жатасыңар.
Ошондуктан өз убадаңарга бек тургула, убадаңарды так аткаргыла. Ошон үчүн Мисирде жашаган бардык жүйүттөр Теңирдин сөзүн уккула. Мына мен өзүмдүн улуу ысымым менен ант бердим дейт Теңир. Бүткүл Мисир жеринде мындан ары Кудай Теңир тирүү деп менин ысымымды айткан бир да жүйүт болбойт. Мына мен силердин үстүңөрдөн жакшылык үчүн эмес, жамандык үчүн көз салып турам. Мисир жериндеги бардык жүйүттөр таптакыр кырылганча кылыч менен ачарчылыктан өлө беришет. Кылычтан качып кутулган аз сандагы эл гана Мисир жеринен жүйүт аймагына кайтат. Мисир жерине жашаганы келген жүйүттөрдөн калган элдин баары кимдин сөзү аткарыларын, меникиби же өздөрүнүкүбү ошондо билишет. Мына силерге белги дейт Теңир. Силерди мен ушул жерде жазалайм. Силердин кырларыңар тууралуу айтылган менин сөздөрүмдүн аткарыларын ошондо билесиңер. Теңир мындай дейт. Мына мен жүйүт падышасы Ситкияны, аны өлтүргүсү келген душманы Бабыл падышасы Небухадоносордун колуна кандай салып берсем, Мисир падышасы Хопра фараонду душмандарынын колуна, аны өлтүргүсү келгендердин колуна ошондой салып берем. 18 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Асман Кудайдын даңкын жар салып жатат. Аалам анын колдору жасаган иштерди кабарлап жатат. Алар күн сайын сүйлөшөт, түн сайын билим ачышат. Алардын үнү угулбаган бир да тил, бир да сөз жок. Алардын үнү бүт жер жүзүн аралап өтөт. Алардын сөзү аалам чегине жетет. Кудай алардын арасында күнгө турак жай тургузуп берди. Ал өзүнүн нике үйүнөн чыккан күйөөдөй болуп чыгып, өз жолун чуркап өтүш үчүн балбанга окшоп кубанат. Асмандын бир четинен чыгып, экинчи четине барат. Анын жылуулугунан эч нерсе жашырынып кала албайт. Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин аяны туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Теңирдин буйруктары адилет, жүрөктү кубантат. Теңирдин осуяты тунук, көздү ачат. Теңирден коркуу бул таза нерсе, ал түбөлүк турат. Теңирдин жазалары адилет, бардыгы туура. Алар алтындан да, толуп жаткан таза алтындан да баалуу, балдан да, эң таттуу балдын тамчысынан да ширин. Кудайдын кулу ошолор аркылуу сакталып жүрөт. Аларды сактагандарга чоң сыйлык. Ким өзүнүн күнөөлөрүн көрө алат? Мени жашыруун күнөөлөрүмдөн тазала. Өз кулуңду атайын күнөө кылуудан сакта. Алар мага үстөмдүк кылышпасын. Ошондо мен күнөөсүз болом, өтө чоң бузулуудан таза болом. Менин оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум сага жага тургандай болсун, Теңирим, тирегим менин, куткаруучум менин.